Ош облусунун Өзгөн районунда 4 жаңы мектептин курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Алардын катарында Зергер айыл аймагында жайгашкан Шопоков атындагы орто мектептин курулушу 80% аткарылды. 225 орунга ылайыкталып, жаңы окуу жылына пайдаланууга берилүү алдында турат. Имараттын курулушу 2020 жылы башталган. Республикалык бюджеттен каржыланып, сметалык наркы 58 миллион 747 миңди түзгөн. Имараттын курулуш жасалгылоо иштери аткарылып, ичи сырты сырдалган. Жылытуу системалары сыноодон өткөрүлүп, от казан орнотулган. Жергиликтүү тургундар да билим уянын курулушуна кол кабыш кылышууда. Бизге жаркылдап балдарыбызга бүтүп берсе, ушул жаңы мектептен билим алса деп отурабыз. Эл дагы баягы карап турган жок. 5 көптү көрсө көл болот деп эл дагы жакындан жардам берип атышат мектептин бүтүшүнө. Мына жаңы таза суу дагы кирди бизге, Кудай кааласа деп мектебибизге. Ушул мектепте балдарыбыз көптү үмүттөндүргөн жаштар чыгат деп ишенебиз. Райондун Кызыл Октябрь айыл аймагындагы Ботобеков атындагы орто мектеп 150 орунга ылайыкталып курулууда. Учурда окуу корпусунун чатыры толугу менен жабылган. Мектептин курулушун күткөн эл кубанычын тең бөлүштү. Ботобеков мектеби ошо бир этаж болуп, балдар батпай кыйналган убактылар көп болду. Биз азыр өзүбүз окуй тургандай сыймыктанып атабыз ушул мектепте. Бүгүнкү күндө Өзгөн районунун аймактарында 10 мектептин 2 спорт залдын курулушу жүрүп жатат. Быйыл жаңы окуу жылына эксплуатацияга берилүүчү спорт залдар, мектептер бар. Жалпакташ айыл өкмөтүндө Оморкулов атындагы мектеп бар. 150 орунду. Алда иши азыр иш жүрүп атат. Анда каржыланган. Алда ушу жаңы окуу жылына тапшырылат. Саламалык айыл өкмөтүндө 15 жаш айылында 150 орунду дагы мектеп бар. Ал мектеп ушу жылдын акырына чейин ал дагы толук бүтүп эксплуатацияга берилет. Мына эски зданияда болмостор. Эскиден болгондо 450 орун. Облус башчынын орун басары Рустем Манапов тиешелүү кызматкерлер менен биргеликте курулушу жүрүп жаткан имараттарды жеринен көрдү. Сапатына көңүл буруу керектигин билдирип, куруучуларды жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Азыр бул сметный стоимость барлыгы биригип 83 миллионго да көтөрүлгөн. Буларда жана кошулган алынган. Жок, булар жок. Жок анда, Жок. Көз карашыбыз менен айттык. Анча мынча жерлеринде өтө оор эмес, мына жеңилирээк моменттер туш келди бүгүнкү күндө. Анча мынча жерлеринде булар оңдоп түзөөнү өз моюндарына алышты куручулар. Курулушу курулуп аткан мектептерде видео байкоо көзөмөлдөрдү орнотуу менен биз дагы ушул мамлекеттик көзөмөл дагы бүгүнкү күндө толук кандуу көзөмөлгө алып атышат да. Район аймактарындагы авариялык абалдагы мектептердин санын азайтуу максатында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Натыйжада 2 мектептин жаңы имараты демирчилердин каржылоосунда бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында жалпы 162 объекттердин курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Зарина Рахманбердиева, Айбек Үсөнуулу, Ынтымак, Ош облусу.